Ата асқазо эне боорунда булак, ал эми бала күйүп турган шамчырак жейбиз. Бүгүн Борбор калабыз Бишкекте тойкуналардын биринде атайын үлгүлүү үй бүлөлөргө, баатыр энелерге, анын ичинде эгиз бала төрөгөн энелерди сыйлоо азем өткөрүлүп жатат. Бул иш-чара кандай максатта уюштурулуп, ким тарабынан уюштурулуп жатканын сиздер менен биргеликте чогуу билмекчибиз. Мен дагы эгиз төрөгөн эгиздин энесимин. Ошо Сурия энелер коомдук фондунун төрайымы Сүрия Адашканова эжекебиз ушинтип 7 дубандан апаларды чакырып, ак эле чекчен апалар азыр ак калпакчан аталар да кошулуп калган. Себеби дегенде асказодой болгон аталар, апалар ошо 7 дубандан келип бири-бирин куттукташып, мугалимби, доктурбу, көп балалуу апабы чыкса бардыгын апалардын эмгегин элден таанылсын деп Сурия энелер коомдук фонду ошентип 10 жылдан ашты. Ушу апаларды сыйлап келебиз. Жети область боюнча энелер фондусунан 270 апа келди. Ар бир областтан келип бүгүн сыйлоо аземин өткөрүп атабыз. Биз мына күз мезгилде карлар күнүнө, мугалимдер күнүнө, анан эгерки 7 ноябрдагы майрамдардын баарын чогултуп, күчтүү баатыр энелерди, эгиз төрөгөн апаларыбызды, мүмкүнчүлүгү чектелген апаларды, ошондой эле биздин азыркы тапта иштеп аткан мугалимдер, врачтарды, жеке ишкер эми кыргызды мен кыйынмын деген, мен каймакмын деген кызды апаларды чакырып сыйлоо аземин өткөрүп атабыз. Бизнестеги айымдар коомунун атынан келип атабыз. Ал жактан үчөөбүздүн сап башында турган улуу муунду карап берген Сүрия эжекебиз дагы биздин мүчөбүз. Мындан пайдаланып ошол эжекеме гүлдести. Анан өзүңүз жакшы көргөн менин автордук парфюмум, Бактылуу айым парфюмун атайын сизге арнап алып келген элем. Бүгүнкү бардык апалар дагы мына ушул парфюмду алгандай болуп калыңыздар. Себеп дегенде бул белек сиздердин атыңыздардан. Бүгүнкү иш-чара Сурия айымдар коому жакшы болуп жатат. Кыргыз Республикасындагы энелер, баатыр энелер жана мүмкүнчүлүгү чектелген энелерден бар. Мунун ичинде лидер айымдар бар, ишкер айымдар, жана белгилүү айымдар өзгөчө эгиз балдарга көп көңүл бурат экен. Рахмат Сурия эжеге. Мамлекеттин колдоосу менен иштери жакшы болот. 20 жылдан бери ушул тармакта келатыптыр. Бул мотивация берип атат энелерге. Кыргыз эли ар дайым тынччылыкта жашап, дүйнөдө дүркүрөгөн жакшы республикалардан болуп ошого элибиздин саны менен эгиздеп, көп бала чакалуу, жакшы бакубат турмушта жашайлы демекчимин. Негизи биздин кыргыз эли азбыз, биз 5 миллион, 6 миллион эле элбиз. Ошон үчүн мен дагы кошулам. Бул иш-чара абдан керектүү, жакшы. Анткени биздин кыргыз жерибиз кенен, эмне үчүн көп балалууларды сыйлык бериш керек, туура деп ойлойм. Бул дагы болсо менин деле 2 кыз, 2 эркегим бар. Өзүм жаш көрүнгөн менен балдарым чоңойду. Ошол бүгүнкү иш-чара абдан сонун. Көптөгөн айымдарды, көптөгөн аталарды мындай жүрөгү жылыйт. Бул иш-чара абдан жакшы.
Мен өзүмдүн кызым эгиз төрөгөн, ошону мен тайнесимин. Бүгүнкү иш-чарага 7 тубандан келип отурат да, ушул аялдар фондун уюштурган Сурияга рахмат, Сурия фондуна. Бардыгыбыз кубанычтабыз. Бүгүнкү майрамдар көп болсун, кыргыз элинде тынччылык болсун, энелерибиз жашасын, кыргыз элинде тынччылык болуп эле ар дайым ушундай иш-чараларды көптөн өткөрүп туралы. Биз бая жашыбыз өткөндөн кийин бала чака деп, ана небере чөбөрө деп кала турбайбызбы? Негизгиси жерибиз тынччылык болсо деп тилейм. Ар бир балдардын бактысы таалай, анан билимдүү болсо, бул заманга билим керек экен балам. Билимдүү болсо, анан силерге да чоң рахмат, ишиңерге ийгилик балам. Күн жагыңды карасаң, күмүштөн терек орносун, гүлдөп турган кезиңде балам. Эч жамандык болбосун. Кызым сага да рахмат. Ай жагыңды карасаң, алтындын буз чачылсын, бакталайың ачылсын, ишиңерге чоң ийгилик. Бүгүнкү иш-чарабыз мына баатыр энелерди, эгиз төрөгөндөрдү сыйлоо. Буюрса, ушундай эле сыймыктуу, урматтуу, дөөлөттүү карлыкта жүрө берели. Батам батпасын, батам жерде жатпасын. Ушу эл журтубуз аман, жер суу, тоо ташыбыз аман болсо, биз аман, биздин алдыбызда силер аман болгула балдарым. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бейшененин таман алдында дегендей, бүгүн ушул иш-чарада баатыр энелер, мыкты үлгүлүү үй бүлөлөр Сурият кайрымдуулук фонд тарабынан атайын сый көрсөттү. Мындай иш-чаралар дагы байма-бай болуп турушуна биз тилектешпиз.